Ал эми азыр мына ушул сахнага биз буйруса ушул конокторубузга дагы куттуктоо аземин сөз кезегин беребиз дегенбиз. Арабызда биз үчүн эң бир үлгүлүү апаларыбыздын бири жана ошондой эле устазыбыз Өктөм Абдывалиева апабыз отурат. Андыктан тосуп алалы кол чабуулар менен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аламдардын Роббисине хамд шүгүрлөр болсун. Эркектерди улуу кылган, аялдарды сулуу кылган, эркектерди бийик кылган, аялдарды ыйык кылган, эркектерди нарктуу кылган, аялдарды көрктүү кылган, эркектерди кадырлуу кылган, аялдарды сабырдуу кылган улуу Аллах Таалама эсепсиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламге салам, салаваттар болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мусулман бир туугандар, апалар, эже сиңдилер, агайынилер, аталар, балдар, кыздар. Албетте мен түшүнүп турам, күн ысык, ысыктын күндүн нурунда отуруш кыйын. Албетте эми чыдап отурасыздар. Ушул бир бүгүн жакшынакай маанай тартууланып атат, жакшынакай майрам болуп атат. Рамазан кирип келди, мына экинчи күн башталды. Кудайга шүгүр, жакшы кадам менен таштадык. Элхамдулиллах. Рамазан бул орозонун айы, Рамазан Курандын айы, Рамазан сабырдуулуктун, мээримдүүлүктүн, чыдамкайлыктын, берешендиктин, кайрымдуулуктун, кандай бир сонун сыпаттардын айы. Кадыртын кечеси катылган ай. Мында дасторкон жайып ифтарлык берүүнүн, башкаларга белек берип көңүлдү көтөрүүнүн айы. Ошондуктан бардыгыбыз бул айда жакшы амалдарды аткарып, Аллахтын ыраазычылыгын алалы. Апалар, алтындарым, Аллах Таалам перзенттерди берди. Бирөөгө жалаң кыздарды берет, бирөөгө жалаң уулдарды берет, бирөөгө аралаш берет, бирөөгө бербей да коет. Бул Аллахтын өкүмү. Ошондуктан ушул берген Аллахтын белектерине разы бололу апалар, шүгүр дейли. Ушу перзенттерге жакшы сөзүбүздү айталы. Эй жаны кызым, алтыным, асалым, келчи бери. Бирок келчи. Ушу кызым жакшы да, Хафиза кызым да бул. Менин алыма кызым да бул. Бул кандай сонун, супсулуу, адептүү. Бул балачы келчи, келе кой. Менин балам кандай сонун бала, карагылачы. Акылдуу, жөндөмдүү, супсулуу деп ушундай жакшы сөздөрдү айтабыз. Сен келечекте жетекчи болосуң, сен келечекте мамлекетти башкарасың, сен берешен бай болосуң, сен адилеттүү бий болосуң. Карачы кийингениңди кара, таптаза. Карачы балдар бакчасына сонун чыгып баратасың, мектепке кандай жакшы баратасың, сен жалаң жакшы бааларды аласың, сен 5-10 тилде сүйлөйсүң, сен чет мамлекетте окуйсуң, сен келип кызмат кыласың элиңе деп туруп ушундай жакшы сөздөрдү айталы. Абу Суфяндын аялы Хинд Муавия деген баласыга, кичинекей баласыга аябай жакшы сөздөрдү айтат да. Бара жатып бала жыгылып калды, тизеси ооруду, деп ыйлаганы калды эле. О, Аллах даражаңды көтөргүр, тур ордуңдан, деди дагы. Сен элиңе жетекчи болосуң, бас, деди. Ошол боюнча бала ыйлабай туруп, анан аягында ошо Умар, Усман, Алинин доорунда укмуштуудай ушундай аскер башчы болду. Апасынын сөзү турат да. Ал эми Салахаддин Аюптун апасы кичинесинде ага дагы аябай жакшы сөздөрдү айтат эле да. Сен Куддусту бошотосуң, Иерусалим. Сен деген Акса мечитини мусулмандарга кайтарасың десе, кичинекей бала, момундай кичинекей бала атасы учкаштырып баратып бир дөңсөгө түшүп кетти. Түшкөндө атасы, балам, катуу тийбедиңби десе, ата, Куддусту бошото турган, Аксаны мусулмандарга кайтара турган бала ыйлап калса, кийин кантип бошотот деди. Апанын сөзү. Апалар, бизге көп нерсе тиешелүү, балдарыбызга мыкты мотивация берели. Сен мыктысың, сен жарайсың, эч качан жаман сөздү айтпайлы, эч качан урушпайлы. Качан биз жакшы көрүп, аларды сылап сыйпап, ак караны бирок жакшы мына жакшы, бул жаман деп ажырата билип, айтып үйрөтсөк, биз картайганда 50% эле биздин 100% берген сүйүүбүздүн 50%ын кайтарат. Эгер биз аларга жаман сөздү сүйлөсөк, уруп,
ушундай бир жаман тил десек, бизге кийин эчтеке жок, кайтарылбайт экен. Ошондуктан ушул Аллах берген перзенттерге жакшы сөздөрдү сүйлөйлү. Биз кайсы бакка келдик? Ынтымак деген сейил багына келдик. Атына жараша демек биз ынтымак болушубуз керек. Биз бири-бирибиз менен кайсы улут болбосун, мектепте окуганда башка улуттар менен да окуйбуз. Бардыгы менен жакшы бир тууган болушубуз керек. Сен бул мындайсың, сен тигиндейсиң дебешибиз керек. Окуучулар алтындарым, балдар, кыздар, мектепте ынтымаксыңарбы? Балдар бакчасында эле ынтымак болуш керек. Анан мектепте да ынтымак болуш керек. Анан улууларды урматтап, сыйлап, үйгө келгенде ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Атако, мен келдим. Ажено, мен келдим. Кетип баратканда ассаламу алейкум, жакшы отуруңуздар, мен кеттим деп туруп, хаспуналлах деп чыккыла үйдөн чыкканда, Аллах бизге жетиштүү десегер, эч качан жамандык болбойт. Макулбу? Түшүндүкпү алтындарым, балдар, кыздар? Кудайым ушулардын келечеги кең болсун, телегейи тең болсун, чоңойгондо айткан сөздөрү эки болбосун, кылган иштери чеки болбосун, кызыр кашында, пайгамбар башында турсун, 40 жылтен кызмат кылсын ушул уулдарыбызга, кыздарыбызга. Аллахым улууну сыйлап жетик болсун, кичүүгө урмат кешик болсун, оорулууга дәрі болсун, опол тоодой ушунун бардык отурган жөжөлөрүбүз кары болсун, кыйын күн башта болбосун, Роббим өзү колдосун. Алтындарым, ынтымак бололу. Бардык ушу канча улут болсо Кыргызстанда бардыгыбыз ынтымак бололу. Үй бүлөдө ата-энелер ынтымак бололу, балдарга үлгү бололу, кайнене келиндер ынтымак бололу, келин күйөөлөр ынтымак бололу, агай, эже, ини, сиңди бардыгыбыз ынтымак бололу. Башка мамлекет, башка коңшу мамлекеттер менен дагы мамилебиз жакшы болсун. Анткени ырыс алды ынтымак. Ынтымагы бар элдин айсыз капкара түндө да асманында мынандай күн турат. Ынтымагы жок элдин балдары иттей ыркырап, ачык, момундай жарык күндө да асманында түн турат деди кереметтүү ысык көлүбүздөн чыккан 7 акенин бири Мойтаке. Ошондуктан ынтымак бололу, жакшы жүрөлү, аман бололу, Рамазанды жакшы иш-чаралар менен өткөрүп, жакшы узаталы. Анан мамлекеттин башында турган биздин жетекчилер дагы бир жакшы иштесин, Аллахтан корксун, момундай ушундай бир сахналардын үстүнө мындай бир жаба турган чатырларды куруп берсин, бизге элине шарт түзүп берсин. Керек болсо жамгырдан тосот, керек болсо күндөн калкалайт. Элиге, жериге кызмат кылган чоңдорубуз болсун, жетекчилерибиз болсун мамлекеттин башында. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.